Бишкектеги жарандык көзөмөлү комитети шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында демилгелүү топ уюштурду. Биргелешкен талкуулардын жыйынтыгы боюнча бул топ шайлоо босогосун ылдыйлатуу, күрөөнү азайтуу жана добуш берүүдөгү форма 2-ни кайра карап чыгуу сунуштарын колдоду. Кенен кийинки сюжетте. Шайлоодогу добуш сатып алуу, административдик ресурстарды колдонуу сыяктуу мыйзам бузуулар массалык башаламандык алып келди. Номер 2 форма жарандардын нааразычылыгын арттырды. Буга байланыштуу шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө арыздардын санын кыскартуу маселеси каралууда. Күрөөнү азайтуу, босогону азайтуу, форма номер 2 боюнча бир кандай чараларды көргөзүү. Ошолор жөнүндө биз азыр талкуубузду метип, ушул жерде колдоп, Борбор шайлоо комиссияны, жогорку кеңештин депутаттарынын көңүлүн буруп, ошолорго бир кандай коомчулуктун талабын ошо айталык деп атабыз. Адистердин айтымында буга чейинки шайлоонун татаал эрежелеринен улам 3 партия тарабынан добуш берүү процесси монополияланган. Бул босогонун 7% 5 миллион сомдук күрөө. Эми мындай добуш берүүдө башаламандыкты алдын алуу үчүн шайлоо босогосун 3%, ал эми күрөөнүн суммасын 1 миллион сомго түшүрүү маселеси каралууда. Парламенттик шайлоонун кайра шайлоосун дайындаш керек. Ошого ылайык 60 шайлоо мөөнөттөрү 3-төн 1-ге кыскарыш керек. Конституциялык мыйзамдын талабы боюнча бул эгерде шайлоолор парламенттик шайлоо 3 айлык дайындалган күндөн баштап 3 айлык мөөнөттө өтө турган болсо, эми 60 күндүн ичинде өтүш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы кайра шайлоо дайындалганга чейин жарандардын кызыкчылыктарын эске алуу менен мыйзам жолунда укуктук шарттарды түзүү маанилүү деп эсептейт. Ага ылайык парламенттик шайлоо 2 айдан соң, ал эми президенттик шайлоо 3 ай аралыгында өткөрүлүүсү керек. Эске салсак, шайлоого даярдануу учурунда, ошондой эле добуш берүү күнү дагы укук коргоочулар тарабынан 250 мыйзам бузуулар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда бул иштер боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп жатат. Из них по признакам преступлений 152 материала. Анын ичинен 152 материал кылмыштуулук боюнча болсо 98 жоруктар, ал эми шайлоо күнү 29 материал катталды. Добуш сатуу боюнча 89, шайлоо процессин жүзөгө ашырууда тоскоолдуктар боюнча 6 материал, добуш берүү документтерин жазалануу боюнча 27 жана административдик ресурстук кыянаттык менен пайдаланууда 21 материал катталган. Бул иштер боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп жатат. Ал эми добуш сатуу, жазалма документ жана башка кылмыш иштери сотко өткөрүлүп берилген. Учурдагы мыйзамда байкоочулар добуш берүүнүн натыйжаларына байкоо жүргүзүүдө жана ага даттанууда укуктары чектелген. Буга байланыштуу шайлоодо мыйзам бузууларга жол бербөө үчүн алардын коомдук байкоочулар менен макамын теңдөө сунушталат. Ал эми БШКнын мүчөлөрү ошол эле курам менен калуу маселеси да талкууланды. Бул сунуштардын баары резолюцияга киргизилген. Жыйынтыгы эртеңкиге белгиленген пленардык жыйында каралат. Акмөр Нурдинова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.